Assalamu alaikum. İshak TV kanalının көрермендері. Кандайсыздар, жақсыздарбы? Азыркы учурда интернетте шоу болуп аткан мына Арыстан Алай мисалы. Кече 17 ноябрда интервью берди. Менин чачым агарганын ордуна кайра карап жатат. Мен бир болсо өлбөйт окшоймун деп атат. Бул эмнени түшүндүрөт эми? Bunday akmakты эмне деп айтабыз эми? Алла сактасын деп. Бардык адам өлөт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Алладан башка бардык адам өлөт деп атат. Аллах Таала өз Кур'ан Керимде да ушуну айткан. Керек болсо Жабраил, Микаил, Исрафил, Азраил периштелер да өлөт болгондар. Анан дагы бир видеону көрдүм. Садыр Жапаров президент болбойт. Мага периштелер ушунда аян берди деп мындай неме кылып атат да, өзүнө Кудай сезип атат да, аян берди деп. Периштелер бир аян бере экен. Негизи Алла Таала бардык нерсени жараткан туганда. Деги эле периштелерди да жараткан. Периштелер, Алла Таала периштелерди да көзөмөлдөп турат. Ким кандай. Ошондуктан Арыстан Алайга эми хидаят деп тилейбиз, эми башка эмне кыла тилегем, туурабы? Алла баардыгыбызды сактасын туугандар. Андай нерселерденчи. Эми аны шайлоого аттанды, алчы. Президенттик шайлоого аттанды. Эми ага инсап берсин, эми шайлаган ошол жердеги адамдарга инсап берсин эми. Жиндини шайлаган адам өз да жинди да, алчы. Ошондуктан кепти көп көбөйтпөйүн дагы баардыгыбыз дуа кылайлы туугандар. Ага добушубузду бербей эле койгон жакшы. Таква жакшы бир адамга добушубузду берейли туугандар. Эртең кыяматта дагы жүзүбүз агарып жакшы турайлы да туугандар. Анан кийин Арыстан Алайга баардыгыбыз добушубузду бердик. Анан ал президент болгондон кийин мусулмандар эмне акыбалга кылат, анан Алла билет туугандар. Өзүнүн динин неме кылып береби билбейм. Ал өз кайсы динде экенин мен өз негизи билбейм. Арыстан Алайды өз деги эле өз жакшы тааныбайм, бирок анын бир эки шакирттерин тааныйм, бирок алар деле ошондой нерселерге үгүттөп жүрөт да. Ал нерселерден сактанушу керек туугандар. Кандай комиссия өзгөрбөйт, анткени Жапаров болбойт. Мен кече көрдүм, мындай айтып коеюн көрүнүшүмдү. Периштелер талашып атат, болсунчу десе бирөө айтат, жок, бул биздин ишке жолтоо болуп атпайбы? Болбойт деди. Мына мен ушуну көрдүм. Анан эми мен айткам. Унчук бастыкка өтүш керек экен да, ошондо улуу рахат денени тазалайт, нурдантат. Улуу рахатта улуу жандар келип телага жайгашат. Нурдантат. Операция кылат. Кана көрдүңүздөрбү? Утурумдук рахат анан улуу